2025 жыл Кыргызстан үчүн жакшы жылдардан болду. Өлкөбүздө болгон жакшы саамалыктарды аз убакытта санап бүтө албайсың, ошентсе да 10 манжага бата турган негизги ийгиликтерди санап кетели. Номер 10 ийгилик. Аймактардагы аэропорттор толук жаңыланып бүттү. Эми ички каттамдар Нарынга, Кербенге, Таласка, Караколго, Казарманга учкан бойдон барып, учкан бойдон келсеңиз болот. 9 ийгилик. Кыргызстан биринчи жолу күндөн энергияны өндүрө баштады. Темин районунда кубаттуулугу 100 мегаватт болгон күн электр станциясы ишке кирди. 8 ийгилик. Бишкекте ирип-чирип жылдар бою өрттөнүп, экологияны бузган Таштанды полигонуна таштандыны жок кылып, андан электр энергиясын калдыгынан курулуш материалын өндүргөн завод курулуп ишке берилди. 7 ийгилик. Быйыл өлкөдө жол салуу рекордтук көрсөткүчкө жетти. 2025 жылы 1545 километр аралыкка асфальт басылды. Бул жерден башкасын айтпасак да, өмүрү унаа жетпеген Зардалыга жол салынып бүттү. 6 ийгилик. 100 жылдан бери чечилбей келген чек ара маселесине чекит коюлду. Кошуналар менен мамиле жаңы деңгээлге чыкты. 5 ийгилик. Паспорт, айдоочулук күбөлүк, акча. Документтин каалаган түрүн эми өзүбүз чыгарып жатабыз. Жөн эле чыгарып тим болбостон, аны санариптештирип, үйдөн жатып алып документтерди жүргүзүү жараяны ийгиликтүү ишке ашууда. 4 ийгилик. Кумтурду алсак, алтын аяктан суу ичет белек деп сурагандардын кулагына күмүш сырга. Кыргызстандагы алтындын кору 60 тоннадан ашты. Ал эми алтын валюталык сапасы 8,5 миллиард долларды чапчыды. 3 ийгилик. Көптөн күткөн Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу башталып, учурда активдүү жүрүп жатат. Бул жол бүтсө, жылына Кыргызстанга орто эсеп менен 500 миллион доллар киреше алып келет. 2 ийгилик. Кыргызстан ички дүң продукциясынын реалдуу өсүү темпи боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Ички дүң продукциясы боюнча чемпион болгонубузга ири мамлекеттин башчылары да суктанууда. 1 ийгилик. Бул албетте бюджетибиз тарыхый рекордту жаңылап триллиондук көрсөткүчтү басып өттү. Тышкы саясаттагы туура багыт, ички туура башкаруу, коррупция менен айыгышкан күрөш, ишкерлерге түзүлгөн шарттар жана эң негизгиси ынтымактуу элдин биримдиги триллиондук чекти басып өтүүгө өбөлгө болду. Бул өлкөдөгү негизги биз санаган топ 10 ийгилик, бирок мындан ашканда санакка кирбей турган чоң бир ийгилик бар. Ал элдин амандыгы жана жердин бүтүндүгү. 2025 жыл табигый кырсыктарсыз, апааттарсыз өтүп, асманыбызда куштарды чочуткан октун үнү чыгып, тынчтык бузулган жок. Кирип келе жаткан 2026 жылдагы ийгиликтерибиз мындан ары арта берсин.